Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala'nın mehrimdүүлүгү, ырайымдуулугу чексиз. Өзүнүн пендесине кээде инсан каалабаган тараптан болсо дагы өзүнүн ырайымыны, мээримини, ушул инсанды сактоосуну, инсанга жакшылык болгон нерсени Алла Таала өзү тандап коет. Ошон үчүн арабтарда мындай сөз бар: лааллал хайра якмуну фи шар. Балким жакшылык жамандыктын ичинде камтылып калгандыр дейт. Бул жерде бир окуя эсиме келип турат. Алымдардын бирөөсү айтат: бирөөнүн кичинекей баласы бир күн ойноп жүргөн жеринен жыгылып, даалысы сынып калыптыр. Даалысы сынып, ооруканага алып барып текшертишип караса, ошол даалысындагы бир сөөгү сынып калыптыр. Үйүндөгүлөр кыжалат: балабыз ооруп калды, даалысы сынып калды, кантип айыктырабыз деп ушинтип кыжалат болуп турушса, дагы текшерип коелу деп ошол баланын ашказанын дагы текшерип калышыптыр. Ашказанын текшерип көрсө, ошол баланын ашказанында бир бөлүкчө темир турат экен. Анан үйдүн ээсинен, атасынан, апасынан, бир туугандарынан сурашыптыр. Ушундай кичинекей бала үйдө эмне болду эле десе, бир нече күн мурун ооруканага барганбыз. Көп куса бергендиктен текшерип көрсөк, ашказанында бир аз оору бар экен, вирус кирип калыптыр. Ошол себептен ушундай кайра-кайра кусуп жатыптыр деп тыянак чыгарып берген эле. Ошо менен бул баланы дарылап атканбыз деп калыптыр. Көрсө андай болгон эмес экен. Бала кичинекей темирди жутуп алып, Алла Таалам ошол темир заңдап ошол балага зыян бергенге чейин Алла Таалам аларды кайрадан ошентип ооруканага алып барып коюптур. Даалысы кичинекей сөөгү сынган, бирок Алла Таала ошол биз үчүн жаман көрүлгөн нерсенин ичинде жакшылык бар экен, барып ошол баланын ашказанында турган темирди операция кылып алышыптыр. Бул жерде биз сабак ала турган нерсе, Алла Таалам кээде бизге жакпаган, же болбосо биз үчүн, же биз инсан адам катары биз үчүн бул нерсе жаман, бизге жакпаган нерсе деп ойлогон нерсенин ичинен балким Алла Таалам ичинде кандай бир жакшылыкты камтып коет экен. Кээ бирки үй бүлөлөр бар, ошол үй бүлө курулганда балким бала жактан, балким аял жактан кандай бир кемчилик бар. Бирок ошол кемчилик балага же кызга жаккан эмес. Бирок ошого карабастан сабыр кылып Алла Тааланын тагдырына ыраазы болуп жашап баштагандан кийин, бир нече жылдан кийин карасаңыз, жанагы үй бүлө сонун болуп, жакшы жашап, аркасынан жакшы уулдар, балдар келип чыгып калган. Чындыгында инсандык көз караш менен карасаң, ошол жерде ошол адамга кыйынчылык болду деп, башында кандай бир убакта кыйынчылык болду, инсанга жакпаган нерсе болду деп, инсандык көз караш менен карап коюшубуз мүмкүн. Бирок Алла Таалам ошондой болсо дагы, ошонун ичинде көптөгөн жакшылыктарды камтып коюшу мүмкүн экен. Алла Таалам баарыбызды оору кырсыктан сактаган болсун, ден соолугубузду чыңгыган болсун, бала чакабызды Алла Таалам баарыбызды амандыкта сактаган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.